Жараткан Аллах Таala өзүңдөн жалбарып суранарыбыз. Элибизге, жерибизге тынчтык бер. Аллахым бизди чыныгы ыймандуулардан, чыныгы мусулмандардан кыл. Жараткан Аллах Таala бүгүн биздин мамлекетте орноп аткан кайра Аллахым мусулманга курал көтөрүүсүнөн сакта я Раббана Раббул Аламин. Аллахым мына ошол эки элге дең Аллахым мына ошол чыныгы мусулманчылыкты насип кыл. Өзүңдөн коркууну бер. Аллахым дин менен жашаганды насип кыл я Раббана Раббул Аламин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулманга курал көтөрсө динден чыгат дейт. Аллахым бизди Аллахым ыйманыбызда бекем кыл. Жараткан Аллах Таala элибизге, жерибизге кошуналар менен ынтымак бер. Жараткан Аллах Таala өзүң мээримдүүсүн, өзүң ырайымдуусун. Мына ушул тополоңдор адилеттүүлүк менен, ынтымак менен Аллах мусулмандардын пайдасына чечилүүсүн өзүң насип эткин я Раббана Раббул Аламин. Жараткан Аллах Таala мына ушул ортодон Аллах фитна чыгарган, ызычуу чыгарган, жетекчини башканы жамандап Аллахым ар нерсени жазып аткан, бурмалап аткан Аллахым мына ушул дин бузарлар, эл бузарлардан өзүң сактагын я Раббана Раббул Аламин. Аллахым ошолордун маңдайына хидаят жазылган болсо хидаят жазып, маңдайына хидаят жазылбаган болсо Аллахым мына ошол кайра эки жолдун ортосунда от таштаган, чок таштагандарды Аллахым өзү менен өзүн жок кылып халак кылгын я Раббана Раббул Аламин. Жараткан Аллах Таala бир ыймандууду өлтүргөн, бүтүндөй адамзатты өлтүргөн деп өзүнүн уадаң бар. Аллахым бизди мына ошондой күнөөлөрдөн сактагын. Аллахым мусулманга зыян бербейт. Мусулмандын бир тууганы, мусулмандын айыбын жабат. Мусулмандын айыбын жапса Аллах Таala эки дүйнө айыбын жабат деген. Аллахым бизди бири-бирибиздин айыбын жапкан, бири-бирибизге жардам бергендерден кылгын я Раббана Раббул Аламин. Жараткан Аллах Таala өзүң мээримдүүсүн, ырайымдүүсүн, өзүң рахматыңды, бейпилдигиңди, тынчтыгыңды жадыргын. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля алиhi ва сахбихи эжмаин. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber.